Жогорку кеңешке аттанган Ата журт Кыргызстан партиясы үгүт иш-чараларын үзгүлтүксүз улантууда. Кезектеги жолугушуу бүгүн Ош шаарында болуп өттү. Кала тургундары талапкерлерди жылуу манайда тосуп алышты. Өткөнүн келечегини бүгүн курушубуз керек. Сиздердин ар бириңиздердин туура тандоосуңуздар, ак добушуңуздар биздин өткөнүн келечегине кошкон чоң кызматыңыздар болот, туугандар. Мына кызмат сиздерден 28 ноябрь күнү башталып атат. Эгер биз ошол кээбиркилердин арам ойлорун таш каптырып, биз чыныгы жүрөгүбүздөн, чыныгы ак ниетибизден туура тандоо жасай турган болсок, биз өлкөнү курганга биринчи кадамыбызды таштаган болобуз. Кудай буйруп, сиздерге окшогон шайлоочуларыбыз колдоп алса, элибизге ак эмгек кылып кызмат кылганга, алдыбызга койгон программаларыбызды толугу менен аткарып, сиздердин берген аманат добушуңуздарга эч убакта Ата журт Кыргызстан партиясы кыянаттык кылбайт. Ата журт Кыргызстан партиясы өлкөнү өнүктүрүүгө багытталган 5 жылдык программа иштеп чыккан. Анда Кыргызстандын 7 дубанындагы көйгөйлөрдү чечүү жолдоруна өзгөчө көңүл бурулган. Партия көпчүлүк добуш берип, жогорку кеңешке барса, өлкөнү туруктуу, коопсуз болушу үчүн алгылыктуу жумуштар аткарыларын айтышты. Бала бакчаларды курабыз. Кудай буйрса жолдорду курабыз. Кудай буйрса Өзбекстан менен чегара отурат. Чегараны ачабыз Кудай буйрса. Биздин тургундарыбыз менен мамиле жасайбыз. Биздин вазифабыз Кыргызстанды өнүктүрүш. Биздин кыргыз мамлекетибиздин желеги бийик туруш керек. Шаардагы эмне маселе бар экенин мен жакшы билип турганда, бир чети ушу жогорку кеңешке аттанганымдагы себеби ушу шаардагы баштап бүтпөй калган иштерди, жана оюндагы аткарыла турган иштерди ушу Кудай буйрса, ушу партиялаштарыбыз менен жакшы ийгиликке жетип калсак, ошол жерге баргандан кийин дагы мына Ош шаарына республикалык бюджеттен 2-чи борбор калага дагы курдуруп, шаарды бир өнүккөн өскөн шаарлардын катарына кошобуз деген ушундай командабыз менен партиялаштарыбыз менен Кудай буйрса аракеттерди жасайбыз. Айбектен башка да мына рекламаны көрдүңөр, Бакыт экөөбүздөн башка бүт талапкер реклама болушту, мыкты жаштар көрдүңөр аны. Ошон үчүн Ата журтту гана шайлагыла. Даже бирөө жакпа калса издейле эле кишилер, тапкыла шайлагыла. Анткени Ата журт Кыргызстан партиясы сөзүндө турат, ишке ашырат, барды тажрыйбалуу, бардын энергиясы ашып ташып атат, барын жүрөгү Кыргызстан мекеним деп, көп улуттуу мекеним деп согуп атат. Ата журт Кыргызстан партиясы чит эле менен иштеп берет силерге. Ата журт Кыргызстан партиясында жаш, таланттуу, өз жумушунда кесипкөйлүгүн көрсөткөн талапкерлер жогорку кеңештин депутаттыгына аттанууда. Жолугушууга келгендер муну баса белгилеп, Ата журт Кыргызстан партиясын бир добуштан колдоого чакырышты. Ушул жигиттер кимдер экен? Ушулардын максаты эмне экен? Биз каалаган максатты, биз тилеген ойлорду турмушка ашыра тургандардан бекен, жок бекен деген үмүт менен келдик. Көрсө ошондой жигиттер топтолгон турбайбы? Жаштар экен, аябай ыраазы болдук. Бардыгынын максаты ушул партиянын алдына коюп койгон жанагы партиянын өзүнүн программасындагы 7 багыт аябай жакшы, жакты. Анан ушул талапкерлердин дагы жаштык курамдары, билими, тарбиясы алган ушул сөздөрүнөн да байкалып турат. Чынчылдыгы, чын дилден мамлекетибизге иштеп беребиз дегенигине биз ынанып, курсан болуп турабыз. Кыргызстан боюнча жашаган, жашообуз, келечегибиз, алданбайбыз деген чыныгы патриоттор, урматтуу энелер, аялдар, Ата журт Кыргызстан саясий партиясынын колунан, ошолорго талапкер болгон биздин келечектеги депутаттарыбыздын колунан, биздин мамлекетибизди оңдогонго, элдин жашоону жакшыртканга ылайыктуу азаматтар коюптур. Колдо бересиздер, урматтуу айымдар, энелер, аялдар, энелердин атынан сиздерди чакырып кетемин. Жолугушуунун соңунда аксакалдар тарабынан эл улдарын атаандаштыкта таза жеңиш менен жогорку кеңешке баруусуна тилектештик билдирилди. Элибиз үчүн кызмат кылып беришиңиздерге Кудай өмүр берсин, кудурет берсин. Амин. Асел Сыдыкова, Илимбек Турсунбай уулу, Регион телеканалы, Ош шаары.